Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымда көргөндө абдан кубанычтамын. Дүйнөдө дагы эле тынч эмес, Иранда дагы эле баягы 15 күндөн ашты го. Козголоң уланып жатат. Козголоңду Иран өкмөтү баса албай жатат. Биздин бүгүнкү ошо сүйлөй турган темабыз кичине Иранды тие өтөбүз, бирок көбүнчө тема ошо Сирияда, Шам өлкөсүндө кайра согуштун башталганы боюнча болот. Негизи карасак, эгерде Иранда бүгүнкү күнү ошо жүздөгөн адамдар өлүп атат, 200дөй, 300дөй киши өлдү деп жатат. Иран өкмөтү ошо КСИР башчылары интернетте өчүрүп атышат улам жана бир нече жолу билдирүүлөрдү жасашты. Биз деген расмий түрдө айтып атабыз, козголоңчуларга коменданттык саат киргизилип жатат. Ошо каршы чыккандардын баарын өлтүрөбүз, армияны колдонобуз, баарыңар өлөсүңөр, баарыңарды соттойбуз деп айтып атышат да. Анан албетте бул абдан мындай кыйынчылыктарды жаратып атат козголоңчуларга. Анткени түзмө-түз кагылыштар күчөп атат. Мисалы үчүн козголоңчулардын арасынан от чачкандар бар экен, бензин менен чачып, ошо КСИРдин мүчөлөрү баягы басичти жана расмий полициялар кадимкидей чачып бензин менен өрттөп атышат. Андан сырткарыдагы машинелерге отуруп алып козголоңчулар чоң ылдамдыкта айдап келип туруп ошо коргонуп жаткан калкандар менен ошо полиция кызматкерлерин таран кылып атышат, мындай айтканда түртүп ийе атышат машинелер менен чоң ылдамдыкта. Бир нече ушинтип өлдү дейт ошо укук коргоо кызматкерлери Иранда. Андан сырткарыдагы ошо 25тен ашык мечитти өрттөштү бүгүнкү күнү. Башкы ошо шиит мечетин ошо Ирандын ичиндеги аны өрттөштү. Аллах деген ушундай темирден жасалган ошо композициялчу КСИРдин жана ислам революциясынын белгиси да, ошону дагы алып салышты, машина менен алып кетишти. Анан ошо Тегеран, Кереч, Карай, Захедан, ушу Керман шахтарда ошол жерде аябай катуу мындай кагылыштар болуп атат. Кишилер желектерди көтөрүп, ошо күн жана арстандын желегин көтөрүп, бул Реза Пехлевидин жалпы мындай өзүнүн желеги, бир кездерде мурунку Ирандын шахтын желеги. Ошону көтөрүп каршы чыгып атышат. Жана ошону туу кылып туруп кыйкырып атышат. Ошо бизге ушундай исламдын кереги жок дейт. Бизге ушундай баягы теократия кереги жок дейт. Биз деген байыркы Иранбыз дейт. 1000 жылдык Иранбыз, 3000 жылдык Иранбыз деп чыгып атышат. Бизде зороастризм негизи дин болгон деп чыгып атышат да. Кайра ошо шиит исламга каршы чыгып атышат. Ушундай нерсе болуп атат. Анан ошо мечиттерди өрттөө деген аябай начар болгон. Айтып атышат, албетте КСИР бийликтери мечит өрттөгөндөрдүн баарын өлтүрөбүз дейт да. Ошо силерди ошо бул деген аябай кызыл сызык дейт, кызыл сызыктан аштыңар деп Аятолла Хамейни тынбай чыгып атат улам. Коркутуп атат, баягы буйруктарды берип атат, жоготкула, кыргыла деп. Бирок маалыматтар күчөп атат. Аятолла Хамейнинин байлыгынын бир кескин бөлүгү Орусияга көчүрүлдү дейт. Орусияга качканга даяр дейт. Анан мурункудай бул режим азыр Коголаңдан кийин кандай гана Коголаң бүтпөсүн кала албайт деп айтып жатышат эсерепчилердин баары. Бирок мурун деле ушундай болгон деп эсептейм. Мурун анчалык катуу болгон эмес, бирок баары бир өзүн сакташкан да. Анан албетте ошо бүгүнкү күнү 2000ден 5000ге чейин ушуну туткунга же мындай арестке алынды, эркинен ажыратылды дейт адамдар. Анын арасында кичинекей балдар да, анан аябай көп аялдар да бар дейт. Рана деген ошо негизи маалыматтык агенттик айтып жатат. Жана Фардисте же Караджинин Альборсто ошо шаарларда КСИР аскерлери өлүп атат аяктан аларды өлтүрүп атышат баягы коголаңчылар. Анан ошол жерден дагы ошо блэкаутка чейин, интернетти өчүргөнгө чейин жана светти өчүргөнгө чейин атуулар болгон. Дагы бүгүн ушул жаңылык чыгып атат. Жаңы кечээки жаңылык го дейм. Бул деген Илон Маск Израиль өкмөтүнүн суранычы боюнча Иранда ошо Starlink системасын ишке киргизиптир. Жана ошо Моссад Ирандын ичине эми бул такталыш керек дагы ошо Моссад боюнчагысы. Баягы Илон Масктын Starlink интернеттин модулдарын киргизиптир, таратыптыр да элге. Анан ушинтип ошо ирандыктар тескерисинче баягы интернет жок, свет жок, эмне кыларын билбей дагы көбүрөөк элдер ошо митингтерге чыгыптыр да. Мындай да, артык кылам деп тыртык кылып алганыбы өкмөтү Ирандык. Анткени эгерде свет менен интернетти өчүргөндөн кийин албетте тескерисинче көп эл ошо Коголаңга катышабыз деп чыга баштаптыр да. Кылар иш жок үйдө отуруп.
Анан Трамп дагы эле какшап атат, эгерде ушу козголоңчуларды массалык түрдө өлтүргөн болсоңор биз деген силер кийилишебиз деп жатышат. Ирандын ушу козголоң катышуучулары айтып атат Трампка бомбаларды ыргытпагыла, кийилишпегиле дейт, эмесе биздин ушу козголоңубузду бузуп аласыңар дейт, айтып жатышат. Ошо 26 банкты тоношту дейт, талап тоношту дейт. Ошо Бендер Аббас портуну ошо козголоңчулар толугу менен курчап алышты, кармап алышты дейт. Жана ошо нефть толугу менен соодасы Ирандыкы ошо козголоңчулардын колунда болуп калды дейт бүгүнкү күнү. Товарлар өтпөй атат дейт. Көп ошо мындай аналитиктер, серепчилер айтып атат, баягы 22-жылы ошо жаш кызды хиджаб кийбейсиң деп кармап, зоруктап өлтүрүп салганда Махса Амини ошо кезде бир чоң коголоң болгон. Ошол коголоңдон бери мындай коголоң боло элек болчу дейт Иранда. Анан баары ошо Ирандагы чыгып аткан кишилер бир лозунгду айтып атышат. Бул деген аял, өмүр жана эркиндик деп ушу 3 уранды айтып, 3 сөздү уран кылып айтып чыгып атышат. Али Хамени өлтүрдү деп бир нече жазмалар жазып чыкты. Бирок ал тирүү, ушу кечээки күнү да, бүгүнкү күнү да ошо тирүү деп айтып жатат. Аябай жини келген, кыжыры келген, тим эле чыгып алып туруп сүйлөнүп атат. Ошо ашатып атат ошо митингчилерди, козголоңчуларды. Анан 9 январда 26-жылы чыкты. Баягы Кум жана Иран ТВден чыкты. Аяктан вандал дейт дилерде, баягы саботаж, чагымчыл деп атат ошо коголоңчуларды. Анан айтып атат, Трампка жана АКШга иштеп жатасыңар, чоң шайтанга иштеп жатасыңар деп атат коголоңчуларды. Кичине шайтанга да иштеп жатасыңар дейт, Израилге деген да. Анан ушу биз эч качан артка кайтпайбыз дейт, биз согуштарда жеңгенбиз, биз көнгөнбүз дейт. Артка кайтпай, силердин баарын жазалайбыз дейт, аябай катуу жазалайбыз деп ушу убадаларын берип атат. Албетте 10 январда да чыкты, 11 январда да чыкты. Анан Хамени Ир деген аккаунттары иштеп жатат, дагы эле социалдык тармактарда чыгып атышат анын жаңы ошо сүрөттөрү жана цитаталары. Анан албетте бир да ошо аны өлдү деген сөз чындыкка чыкпай жатат. Анан Тегеранда албетте бир нече ошо мечиттерди өрттөгөндөн кийин ошо Саадат Абадта, Тегерандын мындай түндүк жеринде ошо чоң Ксирдин шиит мечетин өрттөп салышты. Албетте YouTube'ка ошону чыгарсаң заматта блоктойт экен, ошол видео блоктолду. Бир сыйра ошон үчүн муну блюр менен кылабыз, айла жок. Анан албетте ошо мисалы үчүн мамлекеттик Иран ТВсинин боюнча айтып атат, 30 мечиттен ашык. Ал арасында Аль Расул мечити, ошо шиит мечит өрттөлдү дейт. Хаменинин өзүнүн мечити дейт, өзү салдырган дейт. Анан бирок кээ бир ошо массалык маалымат каражаттар көз карандысыз айтып атат, бул пропаганда күчөп кетип атат, азыраак мечиттер өрттөлгөн го дейт да. Анан айтты, ушу жакында дейт армия даярдыкка келтирилди дейт, жапырт атабыз дейт да. Коголоңчулар жапырт өлтүрөбүз дейт. Жапырт өлтүрүүчү куралдарды колдонобуз деп айта баштады да ошо Ирандын расмий өкмөтү. Бул аябай кооптуу нерсе болуп атат албетте. Анан армия эң кичикти Ксирдин кармагында, армия өтө элек. Баягы курдтар мындай кызмат өтөп жаткан армиялык бөлүктөр ошо Керманшахта өтүп кеткен болчу, ошо козголоңчулардын арасында. Бирок азырынча ошо армия жана Ксир биз деген ошо бул бийликти сактайбыз деп Аль Жазира каналынан 10 январда айтып чыгышты өкүлчүлүктөрү. Анан албетте Керманшахта дагы бир нече ошо 6-7 аскер өлдү деп айтып атышат 10 январда. Анан албетте аябай чыңалуу чоң коголоң күчөп атат, бирок маселе бүтө элек деп айтса болот да. Ошондой болуп атат. Анан албетте анын аркасы менен дагы карасак Алепподо, ошо Сирия Шам өлкөсүндө ошо жаңы бийликке өзүнүн ошо Башар Асадтан кийин албетте бийлик алмашканда Аль-Жулани келди эле, Ас-Шара келди эле. Ас-Шаранын өмүрүнө чоң сыноо түшүп атат. Анткени азыр Курд СДФ, бул Сириялык демократикалык күчтөр деген, ошо АКШ түзмөтү саларды каржылайт. Алар кайра согушту баштады. Сириялык демократиялык күчтөр, анын башкысы бул UPG да, UPG деген кыймыл. Анан албетте ошо январдан башынан башталды акырындап коголоңдар
курдтардыкы 2026 жылы Алеппода курд кварталдарда ошол анан эң биринчи алгачкы ок атуулар кайра Шейх Максудта башталды жана Ашрафияда жана Банизетте башталды да ошол Сирияда. Сириялык армия ага унчукпай жатышкан, полиция менен бүтүрөбүз деп, бирок ал аябай катуу атышууларга өтүп кетти. Кайра курдтар бир нече ушундай күч колдонууларды өткөрүп ийди. Сириялык ошо армия менен ошо жаңы Сириянын армиясы, албетте бул деген Жакбат ан-Нусранын желдеттери деп аталат. Ошол ал Жуланинин күчтөрү ошо Сириялык YPG менен кагылышты жана Ахмед Аш-Шара албетте ошо расмий аскердик операция жарыялады. СДФ менен кагылышуу уланды. Азыркы күндө аябай күчөп кетти. Аябай катуу ок атышуулар жана ушундай атайын жапырт өлтүрүүчү куралдарды колдонуулар 6-7 январда башталды. Бул жерден баягы аябай катуу атышуулар болуп кетти деп эсептесек болот. Асадтан кеткенден бери бул эң күчтүү деп эсептесе болот да. Анан өкмөт Аш-Шараныкы ошо 6 сааттык тынчтыкты жарыялаган ошол атышуудан кийин. Кайра бирок курдтар чыгып кеткиле деген ошол аймактан, бирок курдтар чыккан жок. Ошондуктан кайра баягы согуш уланды, согуш уланып туруп, Шейх Максудтан Сириялык армия Аль-Жуланинин аскерлери ошо 55% районго кирип кетти курдтардыкына 9 январдын акыркы ошо маалыматы боюнча. Анан албетте СДФ мисалы үчүн Дер Хафирден армияга ошол ракеталык атуулар жасады да, ракеталар колунда пайда болуптур. Анан албетте ошол Сириялык Аш-Шаранын өкмөтүнө Түркия жардам бермей болду. Өңкү күнү 30 миңден 162 миңге чейин күрд качты ошол райондордон, ошо баягы аман калалы деп. Курд кварталдарын калтырып кетишти. Коменданттык саат киргизилди, мектептер жабылды, ошо ооруканалар жабылды, аэропорт, дүкөндөр да жабылды. Эки тарап тең бири-бирин ошо тынч жашоочулар жашаган райондорду ошо атайын аткылоо боюнча айыптады жана ошо жарандык элди, жарандарды жөнөкөй тынч жарандарды тирүү калкан катары колдонгонуна ушундай айыптады бири-бирин. Эң негизгиси эмнеге ушундай болуп кетти деп казсак, бул деген ошол СДФ жана Сириялык армияга кирмек болчу да. Мисалы үчүн Аш-Шара айткан, ушул Сирияда, Шамда бүт тынчтык орнотобуз жана бир да ушул жерде көз карандысыз аскер калбаш керек деген. Жана ошо курдтардын аскер күчтөрү, Сириялык демократиялык күчтөр СДФ жана ошол YPG курдтөрдүн пешмерга ушундай баягы өлүмгө даяр деп которулат да, күч түзүмдөрү Сириялык армияга кириш керек болчу да. Сириялык армия менен кошо бирдей кызмат өтөш керек болчу жаңы мамлекетке. Бирок ошол сүйлөшүүлөрдө Сириялык талаптар койгон, өзүңөрдүн улуттук мындай аббревиатураңарды, желектериңерди чүрөсүңөр, чыгарасыңар, толугу менен Сириялык ошол режимге баш ийесиңер, Башар Асадка баш ийбесеңер, Махмед Аш-Шарага баш ийесиңер. Аш-Шара айткандай жасайсыңар деп айткан болчу. Бирок сириялыктар бул деген биз деген өзүбүздө курал бар дейт, жетиштүү бар, күч бар, эмнеге биз силердин талаптарыңарга баш ийишибиз керек экен деп ушундай ээн баштык кылып койду. Ээн баштыклар менен анан келишимге кол койсо дагы ал келишимди аткарбай койду курд тарабы. Курдтарга аткарбагандан кийин ошол жерден чыр-чатактар чыгып, чагымчылдар да чыкса керек, курдтор менен Сириялык армия атыша баштады. Ошондон анан ушул аябай жаман атышуулар болуп кетти. Аш-Шара айтып атат, автономияңарды азайткыла дейт. Силер деген Шамдын бөлүгүсүңөр, Сириянын бөлүгүсүңөр. Курдтар айтат, жок, биз деген автономиябызды сактайбыз дейт. Келечекте улуу Курдистан курабыз дейт. Аш-Шара айтат, мен деген мамлекетимдин территорияларын силерге, сепаратисттерге бере албайм дептир. Кааласаң алып ал күч менен дейт. Күч менен алганга аракет кылышты да. Түркия расмий Дамаск Аш-Шарага колдоо көрсөттү. Албетте бүгүнкү күнү ошол курдтардын революциялык коммунисттик партиянын Ал-Жалан боюнча ошол түрктөр дагы аябай каршы чыгат курдтарга. Түркиянын кескин бөлүгү курдтөр жашайт жана ошол РПК партиясы, Ал-Жаландын партиясы ал жерден козголоң кылган, козголоң тынча элек болчу көп жылдан бери, өткөн жылы тынчыган. Бирок ошол РПКны кайра жаратып, кайра аны
козголоңчу кылганга UPG'нин күчү жетет деп түркиялыктар эсептейт. Жана эгерде күрттөр өзүнүн улуу Курдистан мамлекетин курса, бул деген ошо Шамдын жарымын, Ирактын жарымын, Ирандын жарымын жана бир бөлүгүн жана Түркиянын ошо 40%-на чейин алып салат да, ушул мамлекет түзүлүп калышса. Түркияга макул эмес. Ошон үчүн Түркия да айтып атат, РПКларда ошо азыр тынчтык орноду, алар деген ошо козголоң болуп кетпеш үчүн ошо UPG'лерди тыйыш керек дейт да. Албетте аз чарага жардам бере баштады. Түркия айтып атат, эгерде аз чара суранса дейт, биз деген расмий түрдө Түркиянын регулярдык армиясын Шамга киргизебиз, жана ошо UPG жашаган, курдтар жашаган жерлерде жер менен жексен кылып салабыз деп атат түрктөр. АКШ тосунан кире калды, кой тургула, курдтарды өлтүрбөгүлө, курдтар биздин өнөктөштөр, биз кичине тынчтыкка алып келели силерди деп аракет кыла баштады ушул Рубионун администрациясы. Бирок албетте азырынча эч бир тарап ушундай жакшы маанайда эмес. Согуш башталды, толук масштабтуу согуш деп айтууга кыйын, бирок өтө мындай бир топ эле кишилер өлүп атат, мындай бир топ эле атышуулар болуп атат, үйлөр урап атат, 100 миңдеген кишилер качып атат да, ушундай нерсе болуп жатат. Алеппода аябай ысык фаза болуп атат. Мен азыр сүйлөп аткан чакта аяктан артиллерия иштеп атат, танктар атып атат, кишилер өлүп атат дейт. Бул деген аябай мындай Шамдагы мындай кооптуу жана аябай оор кризисте Башар Асад качкандан бери. Албетте бул деген өтө чоң чыңалуу. Ошо UPG эгерде баш ийбесе Сирияга, андан ары дагы ошол жалпы ошол 4 мамлекетте күрттөрдүн койгалагына алып келчүдөй да. Кандай дейсиздер туугандар, көрүп атасыңарбы, сепаратизмге такыр жол бербеш керек экен. Өлкө бекем калыш үчүн эч кандай сепаратисттерге мүмкүнчүлүк бербеш керек экен, курал топтогонго, автономия жасаганга. Бизде да ошо биздин мамлекеттин коопсуздугу үчүн ушул маселелерди да дайыма көзөмөлдө алып жүрүш керек да. Ушундай туугандар, биздин мамлекетке ынтымак керек, экономикалык өнүгүү керек, армияны күчтөнтүү керек. Швейцариянын үлгүсүндөй ар бир кыргыз бала, кыз, аял, эркек, карыя, кемпир дегендей баары тең, бирдей жакшы мындай аскердик даярдыкта болуш керек. Ошондо мамлекетибизде тынчтык болот, ден соолук да жакшы болот да. Эгерде машыгып турсаң, каның бир аз ысып жүгүрүп турса, ден соолугуң чын болот, акылың ордунда болот. Ал эми мамлекетте ушул бүт эли аскер деп эсептешсе, кошуналар эч ким эч качан тийбейт. Бирок инновациялык куралдар да керек да. Инновациялык өндүрүштөрдү өнүктүрүшүбүз керек. Чоң өндүрүштөрдү ушундай гүлдөтүп чыгарышыбыз керек да. Ушундай талаптар биздин элибиздин астында турат да. Көрүп атасыңарбы, эч жерде тынч эмес. Оюңарды, пикириңерди комментарийлерден жазгыла.